Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Кандайсыздар? Туугандар, көбүнчө интернеттен көрүп жүрөсүздөр. Колоновидный деген алма бар. Түз гана колонна сыяктуу өскөн. Бою кичинекей, жылуусун ствол, бир эле стволду, ошол стволдон жык катар алма алган. Аны көрүп эле жүрөсүздөр. Бирок жашоодо аны көпчүлүгүңүздөр көрө элексиздер. Ошол нерсени алып алып мени алдап коюптур. Ошол көчөттү мага колоновидный деп берген эле. Бирок андай өспөй койду дешиңиздер мүмкүн. Андай жол менен бир гана бутон аркылуу гана ошондой колоновидный деп кармап турууга болот. Бирок ошондой алып келген көчөтүңүз эгер сиздин мына ушундай өсө баштаган болсо, анда бул деле туура эле. Анткени бутоо аркылуу бутактарын көбөйтүп алууга болот. Азыр алдыбызда чашка сыяктуу 5 жаштагы колоновидный алма. 5 кронасы бар. Муну бутай турган болсоңуз, кадимкидей эле шактай алат. Мына эки ачасы ушундай бутактанат. Мына үстүнкү бөлүктү көрүңүздөр, кадимкидей бутактанган. Бирок ошону менен катар эле мынакей өзүнүн денесинен алма бүчүр пайда болот. Мына катар баштан аяк. Эгерде сиздер жазында мына ушуну ушул жерден кыркып, түз эле столба сыяктуу кармай турган болсоңуздар, анда бул ошол шартта сиздерде каалагандай өсө алат. Бирок мына ушундай чашка сыяктуу, кесе сыяктуу дагы өстүрүүгө болот. Мына ушул алма колоновидный деген алма. Өткөнкү видеодо 1-2 жаштагы колоновидный алманы көрсөттүм эле. Азыр сиздерге мына 5 жаштагы алманы көрсөтүп атам. Бою кичине болот. Анчалык чоң бийик өспөйт. Эми шарт келсе балким өсөттүр. Мына ушул колоновидный деген алманын бутактары. Демек, колоновидный деген алмадагы мына ушул сыяктуу бутактанат. Көпчүлүк интернет колдонуучулар ойлонот, бул бутактанбай түз эле өсөт деген пикирди айтып келишет да. Жок. Мына ушундай чашка формага да салып таштаса болот аларды. Болгону алар денесинен дагы мөмө алган үчүн аны түз өстүрүүгө дагы мүмкүнчүлүк берет. Азыр кийинки көчөт жөнүндө маалымат берип кетейин. Алдыбызда турган карлик сыяктуу бак 1,5 метр ашык. Бул алма негизинен пайызы көп алыныптыр. Бирок бул кишинин методу өткөндө Токтогулда көрсөткөн методко салат. Күчтүү бутаганына карабай мөмө бүчүрлөрдү калтырып койгон. Мөмө бүчүрлөрдү тагынып экен. Бул алма кадимки эле бийик өсүүчү алма. Азыр 1,5 метрге чейин түшүрүп койгон. Мал жерлер болсо 1 метр. Бул негизинен жайында жашыл бутоо жүргүзүлгөн. Ошол себептен июнда буталгандыктан мынакей кыска алма бүчүрлөрү пайда болуп калган. Быйыл сиздер да бутап көрүңүздөр бирөөнү. Эгер сиздерки да кийинки жылга ушундай мөмө бүчүр пайда боло турган болсо, анда мына ушундай бутоого өтүшүбүз керек. Мына бүтүндөй эле алма. Бул алма быйыл катуу буталган, өтө жашартылып катуу буталган. Мына кесилген жерлерге бактын майы сүртүлөт. Быйыл ызылдап гана жыгат, бирок жайкы үзүү флизин жасап, мунун күчүн жөнгө салып алса болот. Айтып эле келатабыз, астыңкы тамыр системасы менен үстүнкү бутак системасы баланс бузулбаш керек деп. Ошол баланс бузула турган болсо, бул мөмөгө эмес, кайра катуу өсүүгө алып келет. Мына ушуну жайкы бутоо аркылуу гана токтотуп алууга болот, жөнгө салып алууга болот. Аны менин видеолорумдан көрүп келатасыздар, жайкы бутоо боюнча.
Ошол лентаны карасаңыздар, ошол жерде көп жайкы үзүү боюнча, филизинг боюнча, кербовка боюнча коюп келатам. Мына бул алманы терүүгө оңой. Чымчык жеп кетпейт башынан. Жерге жакын. Сонун гана буталган алма. Жерге жакын. Саламат болуңуздар туугандар. Бүгүн биз бак маалымат акциясы боюнча эми кийинки районго аттанабыз. Сиздер менен кайрадан байланышканга чейин тынч аман болуңуздар.